Салам барыңыздарга, каналыма кош келиңиздер. Даамдуу тамактар каналында бүгүн дагы бир жасалышы эң эле жөнөкөй, даамдуу, жеңил тамактардын бири. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктар 400-500 граммдай уйдун сулпети, ичке чарчы кылып туурап алабыз. Ошондой эле 2 чоң пиязды дагы ичке туурайбыз. Бул жерде биз 2 эле азыкты колдонобуз, ошондуктан этибиз дагы, пиязыбыз дагы канчалык көп болсо, ошончолук даамдуу болот. Табага 60 мл өсүмдүк майын куюп, май жакшылап ысыганда этти салып кызарта кууруп алабыз. Эттин суусу тезирээк бууланып чыгып, куурулуп башташ үчүн отубуз күчтүү болуш керек. Болжол менен 10 мүнөттөй кууруп алдык. Суусу бууланып чыкты. Эми пиязды кошуп, пиязды дагы эт менен чогуу 3-4 мүнөттөй кызарта, бир аз жумшарганча кууруйбуз. Ал эми татымалдардан жарым аш кашыктай туз, өтө толтура эмес, ошондой эле чай кашыктын учуна бир аз кара мурч кошсок жетиштүү болот. Жакшылап аралаштырабыз. Жакшылап кууруп алгандан кийин үстүнө ысык сууну куябыз. Эгер муздак суу куйсак, этибиз чыйралып, катуу болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан кайнаган суу куйсак, тезирээк дагы кайнап чыгат. Болжол менен 500 мл куябыз. Эт менен пиязды көмүп, бир аз гана ашып турушу керек. Кайнап чыккандан кийин отту азайтып, жай отто 1-1,5 сааттай эт толук менен жумшарып бышканча кайнатабыз. Ал эми каптал тамак кылып, мен бүгүн күрүчтү бышырып алам. Сууга алуу үчүн казанга өсүмдүк майын куюп, май жакшылап ысыганда тазаланган күрүчтү салып, жарым аш кашыктай туз кошуп, күчтүү отто 2-3 мүнөттөй кууруп алабыз. Күрүчтүн толук видео рецепти каналымда бар. Ушул видеонун алдына шилтемесин калтырып коем, кирип көрүп алсаңыздар болот. 700 грамм күрүчкө 1 литр кайнаган сууну куйдум үстүнө. Жана баардык суусун өзүнө сиңирип, суусу калбай калганча ортоңку отто кайнатабыз. Эми отту азайтып, тамагыбыздын көркүн бир аз дагы болсо ачыш үчүн мен жүгөрү салып койдум. 340 граммдай жүгөрүнү үстүнө салып, капкагын жаап, отту азайтып, 30 мүнөттөй демдеп коебуз. Ошо менен күрүчүбүз даяр болот. Ал эми тамагыбыз бышканда 3-4 аш кашыктай каймак кошобуз. Эт аябай жумшак болуп бышышы керек. Жакшылап бышырып алдык. Жана суусун байкайбыз. Эгер суусу бир аз көбүрөөк сезилип жатса, 1 аш кашык жүгөрүнүн крахмалынан кошуп койсоңуз болот. Жакшылап аралаштырып, дагы 7-10 мүнөттөй жай отто кайнатабыз. Ошо менен тамагыбыз даяр болот.
Достор, мына ушинтип бүгүнкү биздин даамдуу тамагыбыз дагы даяр болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Дал ушундай көп убакытты, көп азыкты талап кылбаган даамдуу рецепттер баарыбызга эле керек. Андыктан сактап алыңыздар. Ошондой эле эгер каналыма жазыла элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө жазылып коюңуздар. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу видеолор болот. Жана айта кетчү нерсе, видео жакса лайк басканды унутпаңыздар. Ошондой эле комментарий жазып туруңуздар. Баарыңыздарды терең урматтап, мен Эльмира. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.